Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Россияда мигранттардын жашоосун жеңилдетүү каралууда. Депортация ордуна айыппул. Россияда чет элдик жаран паспортун жоготуп алганын өз учурунда билдирбесе депортация болот. Бирок учурда аны жеңил жазага айыппулга алмаштыруу каралууда. Бул тууралуу Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькованын сүйлөшүүсүндө белгилүү болгон. Акыйкатчынын маалымат кызматынан алар эки мамлекеттин эки өлкөдө жүргөн мигранттардын укуктарын коргоо боюнча биргелешкен иш-аракеттерди жүргүзүү боюнча макулдашканын кабарлады. Москалькова кыргызстандык мигранттардын Россияда жүрүү шарттарын жеңилдетүү боюнча мыйзамдык деңгээлде чаралар көрүлүп жатканын белгилеген. Анын айтымына караганда, кыргызстандыктардын Россиядан чыгарылып калганы боюнча арыздар көп түшүп жатат. Кээ бир кыргызстандыктарга РФтин аймагында калыш үчүн көмөк көрсөтүшкөн. Себеби үй бүлөсү да ошол жакта отурукташкан. Мыйзамга ылайык паспортун жоготкондугу тууралуу өз убагында кабарлабаган адам мажбурлап өлкөдөн чыгарылат. Башка жолу жок. Буга байланыштуу мен мындай мыйзам бузуу үчүн административдик айыппул салуу же өлкөдөн чыгаруу каралгандай түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштадым. Документти Юстиция министрлиги карап жатат. Мындай чаралар мигранттарга айып төлөп, өлкөдөн чыгарылбай, Россиянын аймагында калууга жардам берет деген Москалькова. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында акыйкатчылар Кыргызстандан барган эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо боюнча бир топ суроолор өз ара сүйлөшүлүп, жыйынтыгы майнаптуу болгонун айтышты. Булак Спутник KG. Орусияда тажик мигранттарынын бычакташуусунун себеби Тажикстандын эки жаранынын өлүмү менен аяктаган уруш эмне себептен улам чыкканы белгилүү болду. Тажик мигранттарынын ортосунда жаңжал жаңы сатылып алынган автоунаанын мурдагы айыппулдары төлөнбөгөндөн улам келип чыккан. Кандуу жаңжал 12-июнда Екатеринбургдун Бардин көчөсүндөгү монетка дүкөнүнүн алдында болгон. Азоди радиосунун маалыматына караганда, жаңжал Хатлон облусу менен Сооди облусунун жашоочуларынын ортосунда чыккан. Екатеринбургдагы тажик диаспорасынын башчысы Фарух Мирзоев Хатлон облустун тургуну Сооди облустун тургунуна уна сатып, кийин алар жаңжалдашканын билдирди. Сатып алуу сатуу келишиминен кийин айыппул төлөө боюнча 6000 рубльга квитанция келген. Жаңы кожоюндар келип айыппулду төлөп, унааны кайра каттатып берүүнү суранышкан. Айыппул төлөнбөсө улам эскертүү келип жатканын билдиришкен. Башында кермур айтышып, андан соң жаңжал бычакташуу менен аяктаган. Алардын ортосунда дагы эмне болгону белгисиз, деди Мирзоев. Автоунааны саткан жана сатып алган кишилердин тек жайы азырынча белгисиз. Коммерсант басылмасынын маалыматына караганда, 12-июндагы бул окуяда эки тажик жараны каза болуп, дагы экөө жарадар болгон. Булак Назар Ньюс KG. Президенттин кортежи менен болгон кырсык. Пенсионерге карата сот өкүмү чыкты. Адам өмүрүн алган президенттин кортежинин катышуусундагы кырсык айыпталган Ички иштер министрлигинин пенсионерине карата сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аталган жаранды 3 жылга эркинен ажыраткан. Ошол эле учурда сот Конукбай Ченжирбаевдин башкаргуу чарасын өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин өзгөртүүнү чечти. Эске салсак, 2021-жылдын 3-июнунда Садыр Жапаров Ысык Көл облусунда жүргөн маалда президенттик кортеждин коштоочу унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталган. 5 адам жабыркап, бирөө каза болгон. Маркум мамлекет башчынын жеке дарыгери болгон. Булак Назар Ньюс KG. Байыганымды факты менен айтыңыз. Алтынбек Максутов менен Жеңишбек Токторбаев кайым айтышты.
Маданият министри Алтынбек Максутов депутат Жеңишбек Токторбаевдин сөзүн сынга алды. Бүгүн 16-июндагы Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев коомду Алтынбек Максутов кызматка келгенден кийин абдан толуп, анан бир аз байыды деген сөз болуп жатканын айтты. Өз кезегинде Максутов депутаттын бул сөзүнө кошулбай турганын айтып, аны факты менен сүйлөөгө чакырды. Менин толуп кеткеним боюнча жооп берейинчи. Эми ар кимдин организми ар кандай экен. Чай ичеби, ичпейби. Анан сиз мени байып кетти деп каралап жатасыз. Эгерде сиздин менин эмне болуп байып кеткендигим тууралуу фактыңыз болсо бериңиз. Анан жөн эле кооздоп сүйлөй берген деле болбойт, деди Максутов. Фактыны столдун үстүнө таштап койдум деп жооп берди Токторбаев. Өз кезегинде фракциянын төрагасы Бакытбек Сыдыков Алтынбек Максутовду кайым айтышпоого чакырды. Кулак супер кежи. Жабыркагандар бар. Бишкекте кечээ автобус мамыны сүзүп токтоду. Бүгүн 16-июнда Бишкекте Манас проспектиси менен Горький көчөсүнүн кесилишинде номер 132 кечээ автобустун айдоочусу мамыны сүзүп алды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалыматта билдиргендей, айдоочу жол чырактын жашылы жанып турганда өзүн жаман сезип, эс учун жоготкон. Мындан улам кечээ автобус жолдон чыгып кетип, мамыны сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 7 жүргүнчү жабыркаган. Учурда милиция кызматкерлери окуя боюнча тийиштүү экспертизаларды дайындап, тергөө иштерин жүргүзүүдө. Булак супер кежи.